Өрткө каршы кызмат түзүүгө милдеттендирилген уюмдар менен объектилердин тизмеси жарыяланды. Алар бир нече категорияга бөлүнгөн. Министрлер кабинетинин токтому менен бекитилген тизменин ичинде мунай жана газ өндүрүү, кайра иштетүү, сактоо, камсыздоо, ташуу боюнча уюмдар жана объектилер бар. Өндүрүмдүүлүгү суткасына 300 же андан ашык болгон мунай казуу боюнча объектилерде өрт өчүрүүчү машина сөзсүз түрдө болушу керек. Газ өндүрүү боюнча объектилерге дагы ушундай эле талап коюлган. Химиялык продукцияларды өндүрүү боюнча ишканалар болсо аянты 10 000 чарчы метрден көп болуп, көбүн жарылуучу өрт коркунучу бар имараттар жана жайлар ээлесе, өрт өчүрө турган унаа алышы керек болот. Өрткө каршы кызмат түзүүгө электр энергиясын өндүргөн уюмдар да милдеттүү. Алсак кубаттуулугу 1000 мегаваттан ашкан электр станцияларынын өрт өчүрүүчү машинасы болушу керек. Бул кубаттуулугу 250 мегаваттан ашкан гидроэлектростанцияларга да тиешелүү. Кубаттуулугу 50 мегаваттка чейин же 300 гигакалорийге чейин болгон жылуулук электр станцияларда өрткө каршы кызмат түзөт. Чыңалуусу 500 киловатт жана андан ашык подстанцияларда да өрт өчүрүүчү машина болушу керек. Мындан тышкары соода аянты 3500 чарчы метрден ашкан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин өрт куткаруу бөлүмдөрүнөн 3 чакырым алыс аралыкта жайгашкан базарлар өрт өчүрүүчү машина алышы зарыл.